Мен биздин коомдун көйгөйлөрүнүн бир бөлүгүн айткым келет. Ал жөнүндө биз унчукпайбыз же ал жок деп айтууга аракет кылабыз. Тактап айтканда, калктын ошол бөлүгү күн сайын психикалык жана физикалык зомбулукка дуушар болушат. Бул ВИЧ-ке чалдыккан адамдар. Келгиле, ошол эле зордук зомбулукка кабылган адамдардын окуяларын угуп жана айтып берүүсүн өтүнөбүз. Менин апам менин айымдан экинчи жолу ызычуу чыкпашы үчүн мени эч качан үйгө кайрылып келбешимди талап кылды. Менин балдарым эч кимге кереги жок. Алар коркушат, биз аларга оору жуктуруп алабызбы деп. Мага диагноз коюлгандан соң менин мурунку жолдошум ур тепкиге алды. Андан кийин ага дагы жугузулгандыгы аныкталды. Ал жашоосун уланта берди жана мени токмоктоду. Ага мен жугузду деп ойлоп, күнөөлөп да жүрдү. Мен билем да, ал мага жугузганын. Менин байкем менин абалымды билгенден кийин мени урушуп, эмсинтип, балдарын көзүнчө сабап, апамды мени үйдөн чыгарып салууга дагы бир жолу ишендирди. Эми мен кичинекей 3 бала менен жалгыз калышым керек. Ал адам менин мамиледе болгон жана ал зордук зомбулук көрсөткөн. Анткени ВИЧ-ти жуктуруп алган. Кетүүдөн корккон. Ошентип мен ар дайым күнөөлүүмүн. Ошондой эле алардын азап тозогун, башынан кандай кыйынчылыктар өткөргөнүн биз түшүнө албайбыз. Бирок биз бул жердебиз жана биз аларга жардам бере алабыз. ВИЧ жана СПИД жөнүндө Кыргыз Республикасынын 2005-жылдагы мыйзамына ылайык алар жардам алышат. Бирок тилекке каршы бул жетишсиз. Биздин топтук көйгөйдү чечүүнү сунуш кылабыз. Тактап айтканда, коопсуздукту камсыз кылуу үчүн зомбулукка каршы курстарды өткөрүү, аялдар үчүн жаңы онлайн консультацияларды иштеп чыгуу, ВИЧ жөнүндө сүйлөшүү жана андан кантип коргонуу керектиги, адам жыл сайын ВИЧ-ке кантип тест тапшырышы керектиги жөнүндө кошумча сабак өтүү.